Анонимдүү алкоголиктердин күнүмдүк ойлонуулары. Бирдин айынын 29-у. Кудай биз аны түшүнгөндөй. Бир нече азгырыктарды эске албаганда, ага ичүү деген ой эч башка кайтып келбей калды. Жана ушундай учурларда анын ичинде чоң жийиркенич пайда болду. Кааласа да иче албады окшойт. Кудай анын акыл эсин калыбына келтирди. Анын 12 кадамына байланыштуу Кудай деген сөздү биринчи көргөндө коркуп кеттим. Ичкиликти токтотуунун бардык жолдорун санап көргөндө, мен бул чечимди көпкө чейин сактай алчу эмесмин. Бирок менин ичкеним же ичпегениме карабастан, мага терең үмүтсүздүккө батууга уруксат берген Кудайга кантип ишенмей келем? Жооп акыры менин ишенүүгө даярдыгыма байланыштуу. Мага соолукту бере турган, өзүмдөн жогору турган күчтүн ырайымдуулугун билүү мүмкүн экенин кабыл алуу болду. Акыры мен көптөрдүн бири экенимди кабыл алып, устатымдан жана башка аа мүчөлөрүнөн үлгү алып, менде жок болгон ишенимди кармаганда, менин жашоом маңызга, багытка жана мааниге ээ болду.